Ассаламу алейкум, Китеп ТВ YouTube каналынын жалпы көрөрмандары, кайрадан эфир аркылуу сиздер менен амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн бизде конокто Кыргыздын чыгаан кызы, бир адамдан бир китеп долбоорунун өкүлү Айгерим Нурболот кызы келген. Саламатсызбы Айгерим? Кош Саламатсызбы? келипсиз. Кош болдук. Айгерим, өзүңүз тууралуу, долбоор тууралуу кыскача маалымат берип, элге айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Урматтуу Китеп ТВ YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү, китеп сүйүүчүлөр. Сиздер менен амандашып атканыбызга аябай кубанычтабыз. Өзүм жөнүндө айта турган болсом, аты жөнүм Айгерим Нурболот кызы. Өзүм Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика адистигин аяктагам. Ал эми учурда ушул бир адамдан бир китеп долбоорунун медиа тармагында иш алып барабыз. Деги эле долбоордо ушул жалпы иш алып барганыбызга 3 жыл болду. Негизи ушул бир адамдан бир китеп долбоору учурда өлкөбүзгө кандай десем, китеп окуу маданиятын жайылтууда алгылыктуу иштерди кылып келе жатат десем жаңылышпаймын. Анткени ушул долбоордун алкагында жалпы өлкөбүз боюнча ушул 250 чукул китепкана ачылып региондордо. Анын эсебинен ушул 150 миң китеп жеткирилди да. Бул аябай мындай чоң жетишкендик. Ошол долбоордун аркасында ушул китеп окуу маданиятыбыз күндөн күнгө өсүп жатканы бизди аябай кубандырат. Элибиз китеп окуп, жаңы китептер дагы уламдан улам басылып, ушинтип YouTube каналдар ачылып, китепти биз баяндап, элдерге, китеп сүйүүчүлөргө айтып берип атканыбыз дагы бул чоң жетишкендик десем болот. Сиңин сонун көрүнүш бул. Бүгүнкү биздин жолугушуубуз дагы ошол элге китеп окууну жайылтуу максатында өзүңүз укуган, жакшы көргөн китептериңиз болсо бизге кайсыл китеп тууралуу маек куруп бересиз бүгүн? Мен бүгүн ушул Чыныбай Турсунбековдун "Мен дүйнөгө баланын көзү менен карайм" аттуу китебин баяндоону туура көрдүм. Анткени бул китептин басылып чыкканына аз эле болду, сатыкка чыга элек. Буюрса ушул 10 январдан баштап сатыкка чыгат. Улуу Талоор басмасынан басылып чыкты. Бул китеп боюнча айта турган болсом, негизинен Чыныбай Турсунбековдун өмүр жолу биз эмне үчүн бул китепти тандап алдым дегенде, ушул токтолуп кетсем, бизге өзгөчө жаштарга аябай мотивациялык мындай non-fiction деп айтып атат, мотивация болот азыркы тапта. Биз көбүнчө кыргыз жаштары өзүбүздүн эле мындай улумундан дагы көп сабак ала турган чыгаан инсандар бар экенин мен бул китепти окуп түшүндүм десем болот. Ошол эле биз мындай аябай кумир тутуп аткан Билл Гейтс болобу, Роберт Кийосаки болобу, Марк Цукерберг болобу, алар эми мисалы үчүн ошол дүйнөлүк аренада алар өсүп жетилип атат. Ал эми Чыныбай Акунович, ушул Чыныбай Турсунбеков бул Кыргыздын жеринде төрөлүп, кыргыз уулу болуп чыган өзүнүн бир кандай ийгиликтүү инсан катары бул жашоодо калыптандырып кете алды. Өзүңүздөр билгендей, ушул Чыныбай Акунович өткөн жылы ушул жылы пандемияда каза болду. Ушул ал эми ушул быйыл 60 жаш курагана толмок экен. 60 жаш ошо курагана утурлай ушул 2 китебин чыгарды. Ушул "Дүйнөгө баланын көзү менен карайм" жана ошондой эле "Жылдыздуу жек" деген поэзия китебин чыгарды. Негизи эле биз кыргыз эли ушул саясатта жүргөн инсандарды же болбосо жогорку кызматтагыларды башка дүйнөсүн, ал инсандык сапаты кандай экенин түшүнө албай калат экенбиз, биле албай калат экенбиз. Ал эми Чыныбай Акунович өзү мисалы үчүн балалык кезинен баштап эле ыр жазган. Ыр жазып аябай шыктуу болгон, поэзияга жакын болгон. Ошон үчүн анын поэтикалык дагы "Жылдыздуу жек" деген китеби жарык көрүп отурат. Бүгүн тилекке каршы алып келе албай калдым, бирок буюрса сатыкка чыгат ал китеби дагы. Дагы айта турган болсок, бул кишинин негизги өзгөчөлүктөрү бизге Кыргызстандагы мындай ишкерликти жолго койгон инсан десек болот. Ошол баарыбыз эле билебиз, Кыргызстанда Акын компаниясы бар, чоң бул ун чыгаруучу компания. Деги эле ун эмес, азык-түлүк жаатында негизги иш алып бараткан компаниялардын бири деп айтсак болот. Ошол компанияны негиздеп ачып, Кыргызстандын бир экономикасына зор салым кошкон инсан. Бул ишкерлик жаатындагы сөз. Ал эми бул кишини биз өзүбүз Илимпоз жана ошон бул киши мындай бир эле тармакта өзүн тааныткан жок да элгечи. Бул ушул
акын, илимпоз, саясатчы, ошол эле учурда ишкер дагы болуп алды. Анан бул кишини мисалы үчүн саясат тармагын алып карай турган болсок, өзү ушул 6 чакырылыштын депутаты болуп, ошол эле учурда төрагалык кызматты да аркалап турду. Ошол төрагалык кызматты аркалап негизинен кандай десем, бул эми азыр биз саясатты айтканда айтабыз да, көбүнчөсү мындай саясатчылар бизге, кыргыз элибизге азыркы учурда деле мындай терс бир пикирди жаратып калган да. Саясатчы дегенде эле ошол ууруп, мындай кандай десем, ууру кылып, тоноо кийсе катары эле мындай элестетип калбадыбы, бирок түшүнүк боюнча. Бирок биз Чынай Акынычтын бул жашоо образын, саясаттагы ишмердүүлүгүн алып караганда биз такыр терс пикирге келебиз да. Аны ушул сиздерге мен ойлойм, ушул китепти окуса мындай ачык айкын болуп көрүнөт. Анткени Чынай Акыныч боюнча ушул Өмүрбек Чиркешевичтин айткан сөзү бар. Адамдар дейт мындай, эми президент мисалын айтып атат, биз дөө болуш үчүн чөө болуш керек депчи. Чөө деген бул билесиздер, эми чөө. Ал эми дөө деген бул президентти башкаруучуну айтып атат. Ал эми мындай дөөлүк статусту алыш үчүн сен чөө болушуң керек дейт да, жашоодочу. Эми ар кандай айлакерлик амалдарды кылып көрүшүң керек дейт. Ал эми Чынай Акыныч айтып атат, бул чөө боло алган жок, чөө болуп дөө боло алган жок, бирок мыкты адам бойдон калды деди да. Бул жерде айтты, чөө болуп мындай жаман терс жолдор менен бийлик башкарганга, президенттик статуска жете алган жок, бирок мыкты адам бойдон калды дейт. Анан ошол негизи адамдын мыктылыгын жашоодо баягы бирөөлөр айткан, мындай бирөөлөр аркылуу дагы мындай тастыкталат да. Анан айта турган болсок, ошол саясатчылардын арасында дагы мыкты адамдар бар экенин, мыкты дүйнөсү бай, руханияты кенен инсандар бар экенин мен коомго мындай көргөзгүм келет, сөзсүз түрдө. Ушундай инсандар бизде коомдо мындай элдин кызматында иштеп атса, демек бизде чоң өзгөрүүлөр болот деп айтсак болот да. Демек, ар тараптуу ишкер, деги илимпоз, окумуштуу акын, жазуучу катары таанып экенбиз да. Анан бул китеп азыр сатка чыга элек деп атасыз, бирок аябай ичинде бул эскерүү форматта жакындары, бирге иштеген достору, жакындары жазып кеткен дедиңиз. Анан китепти окуп атканда сизге аябай таасир берген жерлери болдубу, эскерүү форматында жазылганда? Ооба. Айта кетсеңиз. Мага таасир берген жерлери, мисалы үчүн, негизи Чынбай Акынычтын атасы ошол тегирменчи да. Ошол буудай дыйканчынын үйүндө жарык дүйнөгө келген. Өзү дагы ошол тегирмен айдап, буудай айдап чоңойгон инсан, бала чагынан беричи. Анан ушул чоңойгондо дагы баягы өзүнүн кыялы менен мындай куруп отуруп, бул эң мыкты баягы ун чыгаруучу компанияны негиздеп атканы бул мындай чоң жетишкендик десем болот да. Анткени бала эмнени кыялданса, балалыгындачы, чоңойгондо дагы ушул нерсеге жете алат. Анан атасынын атынан, негизи Акун бул атасынын аты, анан Ак Ун компаниясын дагы ушул атасынын атынан койгон. Демек өзгөчө ат болуп Ооба, өзгөчө ат. Анан бул жерде менин бере турган оюм, мисалы үчүн биз эмнени кыялдансак сөзсүз түрдө орундалат деген. Мисалы үчүн бала жаштын тилегин берет дейт го. Жаштар эмнени кыялданса сөзсүз түрдө орундалат дегенди бул Чынай Акыныч өзүнүн ишмердүүлүгүндө, ишкердик ишмердүүлүгүндө мындай толук тастыктап кетти десем болот да. Ошол эле учурда дагы бир негизги кульминациялык учур болгон бул деген. Ошол Чынай Акыныч өзү мындай чындыкты издеген адам, жашоосу өмүрүнүн акырына чейин чындыкты издеген адам. Анткени буга эмне себеп болду дегенде, бир тууган агасы менен ошол Тушоо кесип аземи болот го. Тушоо кесип аземине келет. Анан ошол жерде баягы балдар чуркап жарышка түшкөндө байкеси биринчи бар, агасы. Чынай Акыныч ал учурда эми кичинекей бала эле да. Анан ошол жерде биринчи байкеси келет, андан кийин байкесинен кийин ошол парктор болот да, бул деген ошол айыл башчынын баласы келет. Бирок ошол жердеги баягы апалар, баланы кармап турган, буту байланып турган баланы кармап турган апалар ошол кайчыны
баланын тушоосун кесүү үчүн байкесине эмес ошол парторгдун баласына берип коет да, айылбашчынын баласыначы, экинчи келсе дагычы. Анткени чоңдун эме деп атпайбы, оозу кыш болсо да байдын уулу сүйлөсүн деген эми бул кандай десем стереотип эле сөз болсо керек деп ойлойм. Макалга айланып кеткен кийин, Макалга айланып кеткен. Анан ошол бир кейиштүү окуя аябай таасир калтырганда балалыктымда чын аякын иштин аң сезимде калып калган десем болот. Анан ошол окуядан кийин кол шилтеп кетип калышкан. Парторгдун баласы тушоосун кескен. Анан өмүр бою ушул жашоосунда өмүр бою чындыкты издептир да бул кишичи. Анан ошого жараша мындай өзүнүн жашоосунда болушунча ак жашаганга, таза жашаганга аракет кылган экен. Теңсиздик деген нерсени жойуп, Ооба. Эң сонун. Китепте айтып калдыңыз, бул ар тараптуу инсан, анан поэзияга дагы жакын депчи. Поэзия чөйрөсүндө жүргөндөрдүн адамдардын мындай жан дүйнөсү дагы башкача болот. Анан менин оюма мындай суроо келди. Менин оюмча көрөрмандарга дагы кызык болсо керек. Өзү политика жаатында, ишкер жаатында жүрсө, анда кандай поэзияларды, кайсыл жанрдагы, кандай маанидеги ырларды жазып кеткен? Ушул тууралуу дагы айта кетсеңиз. Көбүнчө жашоону чагылдырган бул адам. Мисалы үчүн биздин акындардын угуп көрдүк. Мисалы үчүн Атентай Акбаров, ушул чын аякыныштын досу. Ошол эле учурда Жетигер Салаев, Кожогелди Култайгин агайлардын дараметинде, деңгээлиндеги мындай поэзиясы ошол кишилердикиндей эле да. Анан болгону эмне үчүн ушул чын аякыныштын поэзиясы элге жайылбай калган? Анткени бул киши ушул жашоосунда аябай ийгиликтүү инсан болгон. Негизи аябай эмгекчил, ийгиликтүү болгон, чыдамкай. Анан ошол өзүнүн аракетчилдигине улам чоң кызматтарда иштептир. Анан элге аралашпай калган үчүн баягы ишкерлик менен, мамлекеттик кызмат менен алып бурушуп, поэзиясына анча көңүл бөлүнбөй калган, анан элге жетпей калган да. Анан азыркы учурда ушул Жылдыздуу жээк деген китеби чыккан. Ошол китепте дээрлик баардык поэзиясы камтылган. Ошол жерде туш өлкеси боюнча ыры дагы бар. Ошол жерде чындык боюнча ыры дагы бар. Алып биздин көрөрмандар окушса болот. Өзүнүн башынан өткөргөн китептери. Баягы ар бир жакшы иштин артында жакшы китептер болот деп айтылат го. Менин оюмча китепке дагы жакын инсан болсо керек. Китеп тууралуу дагы ырлары болсо айта кетсеңиз. Китеп боюнча ырларын негизи китепти аябай көп окуган деп өзүнүн жубайы Нуржан эже айтат. Нуржан эже менен учурда бул китептин үстүнөн биз жакында ошо 10-январдан конкурс беребиз. Конкурстун үстүндө иштеп атабыз. Буюрса шарттар да аябай жакшы. Биздин көрөрмандар, китеп сүйүүчүлөр катышса болот. Сонун. Анан мен бул жакта китеп боюнча негизи бул китеп негизи Арно башкалардын эскерүүсү менен берилген китеп болгон үчүн анан бул жакта ошол чын аякын ишке арналып жазылган ырлар бар экен. Анан Жаннат Сабырбекова деген эжекебиздин Биз бир китеп деген ырын ушул чын аякын ишке арнап жазган. Арнаган чыгармасы экен. Мен ушуну көрөрмандарыбызга окуп берип коеюн. Кече эле орун алып тигинде, дагы бирөө китеп болуп текчеден. Тагдыр ага кандай жазуу жазды экен, бир сүйүнтүп, далай жол өкчөгөн. Балким аны окуйт көптөр талашып, күн күнүндөй, түнү түндөй үргүлөп, же калаттыр көп китептин бириндей, чаң астында унутулуп, ким билет. Буга чейин көбү турду текчеде, эстүү күндөр, эссиз күндөр жазылып, баарынан да жаман экен калганы этегине чыкпай жатып жабылып. Мааниси жок, калың балким ичкедир, балким айрып мукабасын кетишти. Сырты кандай болсо болсун биз үчүн, мазмунунун тереңдиги жетиштүү. Китептер бар түгөнбөгөн кенч сындуу, түбөлүктүү, бирок бүткөн заматта баарынан да китеп болбой атүгүл, бопбош бойдон туруп калуу азапта. Балким калың, балким ичкерээк көрүнүп, эртең мен да орун алам текчеден. Калсам экен китеп болуп мен дагы эмгегимди элим окуп бүтпөгөн.
калсам экен китеп болуп мен дагы эмгегимди элим окуп бүтпөгөн. Эң сонун керемет заттар негизи. Бул чындыгында эле ушул Чынай Акылычке мындай бул китепти окугандан кийин ар бир адам мындай бул ырдын бул инсанга арналгандыгын мындай айгинелейт да, так арналган десем болот. Анан Саттарына билинип турат, ооба. Анан Кожогелди Култайын агайдын дагы эскерүүсүндө берилген. Чынай Акылыч мисалы үчүн жазуучуну заман дейт, мындай заман тарбиялайт дейт да. Жазуучунун кандай жазуучу экендигин заман айгинелейт дейт, заман өз баасын берет дейт. Анан мен дагы ойлойм, Чынай Акылычтын өзүнүн кандай инсан экендигин бул биздин доор, биздин заман айгинелейт деп ойлойм. Балким муун уламалбашкан сайын бул адамдын актыгы, тазалыгы, ошондой эле чыгармасы элибизге дагы чыгармалары, ырлары элибизге сиңип, кандайдыр бир деңгээлде, жогорку бир деңгээлде мындай руханий азык тартуулайт. Эң сонун. Негизи китеп тууралуу баягы маданиятты, тарыхты, улуу инсандарды, кыргыз элине эмгеги сиңген инсандарды унутпашыбыз керек. Анан китепти канча убакыт окуп бүттүңүз, окуп калышыңызга эмне себеп болду жана кимдерге сунуштамаксыз бул китепти? Бул китепти мен бир жумада 4 күндө окуп бүттүм, бир жумага жеткен жокмун. Бул китепти ошол мен окуп калуумдун себеби бул китеп ошо 60 жылдык поэзия эскерүү кечесине бардык. Ошол жерде ошол китептердин бет ачары болду. Чынай Акылычтын жашоодогу орду көргөзүлдү. Анан Чынай Акылыч бир эле ошол мындай чыгармачылык жаатында поэзия жазуу менен гана чектелип калган эмес, ошол кандидаттык диссертациясын дагы жактаган, кандидат наук десек болот. Анан ошол эле учурда котормочу. Ошол түрк Михаил Атсыздын Көк жалдардын өлүмү деген спектакль чыгармасын которуп спектакль койгон да. Бул түркчө дагы аябай жакшы сүйлөгөн. Көп тилди. Анан бул китептин мен мындай окуганымдын негизги бир себеби ошол эле таасир калтырганы мага. Бул китепти ойлойм мен, мисалы үчүн биз мамлекетке кызмат кылабыз, өзүнүн бир жашоодогу ордун табам дегендер, ошол эле учурда элибиздин эртеңки келечегине кайдыгер карабаган ар бир мындай атуу окуш керек. Анан чоң бир сабак болуп, таасирин калтырат сөзсүз түрдө. Ошол эле адамдык сапаттарды дагы мындай мыкты адамдык сапаттарды калыптандырууда чоң жардамчы болот. Эң сонун, биздин көрөрмандарга абдан пайдалуу болду деген ойдобуз. Анан баягы сиздердин да бул эмгегиңиздерди долбоордун артында жүрөсүздөр, буюрса эл ыргызчылыгын берип, тарыхта өз баасын берет деген терең ишеничтебиз. Анан биз көрөрмандарга биздин Китеп ТВ YouTube каналыбыз аркылуу дагы башка кандай китептер сунуштайсыз, ойлоруңуз болсо, сунуштарыңыз болсо айтып кетсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу урматтуу Китеп ТВ YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү, сиздер ушул Китеп ТВ YouTube каналына катталган ар бириңиздерди мындай ойлойм мен, билимге, агартууга кайдыгер карабаган, өзүн өнүктүргөн инсандар деп. Анан жогоруда биздин баягы азыркы учурда кыргыз коомчулугунда чыгып аткан, окулуп аткан китептер дээрлик бардыгы эле бул YouTube каналдан берилип атат, көргөзүлүп атат. Кыскача берүүлөрдү көрүп чыгыңыздарды, барыңыздарды жөн эле мындай катталып койбостон көрүп чыгыңыздарды суранабыз, өтүнөбүз. Ошол эле көрүп чыккандан кийин ал китепти сөзсүз окушуңуздар керек деп айтат элем. Анан учурда эми бизде кыргызча китептер учурда аябай жакшы басылып атат. Ошол эле Шам басмасынан чыккан китептер бар, Жамгыр басмасынан чыккан китептер бар. Ошол эле улуу тоолор адабий чыгармалар. Анан айтат элем, биринчи кезекте мен ушул дүйнөлүк азыркы тапта non-fiction деп мотивациялык китептерге аябай жакшы басым жасап атабыз. Бирок биринчи кезекте биз өзүбүздүн баягы нукуралуулугубуздан, өзүбүздүн түпкүлүгүбүздү көргөзгөн, улуттук баалуулугубузду мындай айдинелеп сактап кала турган адабиятыбызды, кыргыздын тарыхын, келкел, көчмөндөр кагылышы, Каныбек романы, Кар заман, Сынган кылыч жана башка бир канча китептерди окуңуздарды сунуштап элем. Албетте алардын арасында дагы өзүңүздөрдү өнүктүрө турган керектүү китептерди сөзсүз түрдө окуңуздар. Анан албетте мындай маркумдар үнүн сунуштаймын ар бир катталуучуга.
Чоң рахмат. Эң сонун сизге дагы чоң рахмат Айгерим. Дайыма китеп менен, билимиңиз менен биикти багындырып жүрө бериңиз. Бүгүн алтындай болгон убактыңызды бөлүп, биздин көрөрмандарга сонун маек коюп бердиңиз. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Китеп ТВ берүүсүнүн YouTube каналынын жалпы кызматкерлерине дагы ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Ал эми биздин YouTube каналынын көрүүчүлөрү бүгүн бизде конокто Айгерим Нурболот кызы болду. Өзүнүн окуп келген китеби менен сиздерге бөлүшүп берди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар, китеп окуңуздар демекчибиз.